Галлонуна $3.99. Bir cumadan $2.000, $2.500. So we will go to the Midway airport, right? Күнүнө канча чыгат? Саатына примерно жылына $60, үй бүлөлөр $120. Өткөндө бир майрам болгондо обычный таксилер 500 тапканда буларды 900дөн тапты деп уктум. 4:30-5-ден баштап иштесең, 10-11ге чейин жакшы иштейсиң. 6 айда Кыргызстандан квартира алса болобу, болбойбу? Ошол суроого жооп берип кетели. Assalamu alaikum достор. Бүгүн таксиде күнүнө канча тапса болот жана 6 айда Кыргызстандан квартира алса болобу, болбойбу? Ошону бүгүн көрөбүз достор. Коскага келдик. Коскада бул заправкада эмне куябыз десеңиздер, бул заправкада арзан, товарлар дагы оптовый баада. Анткени бул жакта кардарлар, клиенттер жылына $60, үй бүлөлөр $120 подписка төлөйт. Мындайча айтканда Оскар, Мегаком, Билайн жана башка айына төлөй турган, жылына төлөй турган атайын сервистер бар го, ошолорго айына төлөгөндөй эле бул жакка да төлөйт да. Галлонуна $3.99. Галлон примерно 3 литр да. Билишимчечи. Мына коюп атабыз. Camry 55, объем 2.5, $50 болгондо, ошондо $50 таксиде иштеш үчүн 3 саат иштейбиз. 3 саат иштегенден кийин полный бак куюп алабыз. Полный заправка кылып машинаны. Hey, what's up? How are you? Oh, I remember you. Бул жакта мойкага айына төлөсөңүздөр, каалаганча келип машинаны жуучтар, айына бир сумманы төлөп коесуздар да. Таксиде иштегендерге аябай удобный. Айына $19 төлөйм. Машинаны каалаганча алып келип жүрүп берем. Туугандар, биринчи клиентти алдык. Каяка десеңиздер, башка аэропорт бар, Midway деген, ошол жака алдык. Жакшы жумуш, таксиде иштеп, айына $5-6 миң тапса болот. Болжол менен айтабыз. Анткени точно бирөөнүкүн айтсак, мисалы биз иштегенде кээде айына $6 миң, $7 миң, $8 миң болуп кетчи. Анда ар кандай бонустар болуп калат. Мисалы мен бир жумада бир бонус бүтүргөм. Ал бонустан биз лифттен $1200 алганбыз. 200 поездка ушундай эле кыска заказдарды кылып, ошончо бонус алып, ошо менен бир жумада мындай $2000, $2.5 чыгарып калган учурлар болот. Анда бул учурлар болсо ошол бонуска карайт да. Анан кайсы жерде иштейсиз, кайсы райондо иштейсиз. Андай бонус менен көбүнчө жана университеттин жанында иштешет. Бакта таксиде көп эле нерв, өзүңүздөр билгендей, пробка. So we will go to the Midway airport, right? Correct. Thank you. Yeah, it's my first ride to the airport, you know, from airport to airport. Биринчи заказды тыштадык. Биринчи заказдан 22 майлга жеткирдик клиентти. 1 саат болду, 1 саатта $27 болду. Эми саатын эсептеп кете берсеңиздер болот, $20-25 тегерегинде болот. Ошондо 2 саат иштесеңиз $240. Пятница, суббота күндөрү албетте жакшыраак болот, анткени көп эс алат. Аэропорттун станциясына келдик. Бул жакта бир 200дөй машинага орун бар, болжол менен. Өзүңүздөр көргөндөй мына таксилердин машиналары турат. Бул жакта түрлүү машиналар, жаңы машиналар бар. Анан ушу көбүнчө бул жактан жанагы Киянын жаңысы, Tesla деген машиналарды байкап калабыз. Көрсө ал машиналарды могу такси компаниялардын ичинен өзүңүздөр арендага алсаңыздар болот. Кыргызбай келгенин сурайбыз. Assalamu alaikum. Аке, сиз Кыргызстандансызбы? Кандай болот такси? Күнүнө канча чыгып атат? Ар кандай эле жумушка жараша. Саат күнүнө канча чыгып атат? Саатына примерно. Иштеген адам болсо жакшы эле. Мисалы 12 саат иштесе.
Saatini esepleyorduk bunda günüge примерно eseplegende 200 Стоянканы. 300'ge çeyin tapsa olur. Anan Жақсы болған күндері 350-400-ге чейин тауып атпалды. İşteyinge жараша. Işteyinge жараша. Әркімнің қимылыға жараша olur. İştebелі TikTok çıkılап, YouTube'da көріп. Otura berишет. Kaçan kayfiyet küsü alamın da otura versen onda 250 мен кетесің, 200-250. Тура кошулам. Так, туугандар, мына жерде Camry 70 сери түстө кыргыз таксист экен. Азыр интервью алып коелу. Мындай сураганда бардыгы эле отказ кыла берет экен. Салам алейкум. Микрофон алыңыз. Не Салам бұл? алейкум, байке. Иштер жакшы болуп атабы? Жақшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Канча болду? Таксиде bir жылдай болуп калды. 10 айдан өтүп калды. Кандай болуп атат? Иш жакшы, Кудайга шүгүр, акырындан. Күнүнө канчадан чыгып атат? Күнүнө ар кыл чыгат. Чында эртең менен биз 4:30-5-теден баштап иштесең, 10-11-ге чейин жакшы иштейсиң. Андан кийин кичине иш басаңдап калат. Андан кийин саат Канча чыгат? Акчасы канча? Примерно. 300, 320, 350 кээде 280 по-разному чыгып калат. Смотри. Ошол машинадан да зависит, чында ал. Эконом, комфорт, 7-местный бар. Бир жылга келип эле ушундай машина алып койсо болот экен. Машинаны алса болот. Иштеп, чогултуп акырын алса болот. Аэропортко келип, онлайнды бастык. Заказ берген жок, бирок аэропортко азыр жолдон айдап кете бер дейт. Жолго баратканыңда уже жакындаганыңда клиент беребиз дейт приложениядан. Бул жактан көрсөтүп коелу. 1 саат 34 мүнөт болду. $47. Азыр 3-чү заказды алдык. Чоң Чикаго аябай чоң шаар. Оң капталда көргөнүздөр эле могу капкара здание, Чикагода эң чоң здание кирет. Таксиде иштегенде бул шаарды айлана берип уже баркы деле жок. Башкаларга чоң көрүнүп, сонун көрүнөт, бирок чын айтканда эми бизге мындай эле көнүп калганбыз да ужечи. Жому айдап баратсам пробка болуп атат азыр шаарчы. Клиент өзү айтып калды да. Сол жака чыгып айда депчи. Пробка жок болот деп. Сол жака чыгып алып, айдап баратабыз шаарды карап. Кээде жакшы понятный клиенттер болуп калат ушинтип. Бияка деп бизден жакшы билген адамдар болуп калганда ушинтип өздөрү айтып башат. Бияка айда деп. Кайра айтып атат. All right, thank you. Хайвейдин астын караңыздар. Хайвейдин астынан кирип баратабыз. Трасса. Ушул трассанын астынан өткөн негедир жагат да. Карасаңыздар. Чоң бир мегаполисте жүргөндөй болосуң да. Буюрса Кыргызстаныбыз Бишкегибиз да ушинтип өнүксө. Мына астыбызда турган, маңындайыбызда турган Линкольн. Бул машинанын номерин өзүңүздөр көргөндө кып-кызыл болуп турат. Неге десеңиздер, бул жанагындай бизнес класс такси деп коет. Uber Black, Lyft Black, Яндекс бизнес такси дегендей эле. Ушулар күнүнө ошумча күнүнө $400. Биз обычно таксилер 250 тапканда булар 350-400 табышат экен. Эми ар ким ар кандай табышат, албетте. Бирок жакшы табышат. Өткөндө бир майрам болгондо обычный таксилер 500 тапканда буларды 900дөн тапты деп уктум. Эми албетте туугандар, эми бул информацияларга ушинтип айтып атат деп эме кылган эч кандай так айткан жокмун. Өзүңүздөр көргөндөй болжол менен айтып атам. Таксиде өзү ушундай зарплата. Кайсы жерге барасың, кандай жердесиң, кайсы шаардасың, ошол жерден зарплатаң напрямую зависит этет, кайсы убакытта, кайсы жакта иштейсиң. Бул 3-чү заказ менен биз $70 жеттик. Албетте, бул видеонун максаты сиздерге таксиде саатына канча тапса болот, примерно эсептеп беребиз. Такси байкелер айткандай, өзүңүздөр көрдүңүздөр, күнүнө $250-300 тапса болот. Бул биринчиден. Анан жанагы суроого жооп берип кетели.
6 айда Кыргызстандан квартира алса болобу, болбойбу? Ошол суроого жооп берип кетели. Ойлонуп кетсек, практически болот, бирок ар бир адамдын өзүнүн жеке желаниясынан, аракетинен зависит этет экен. Аны өзүбүз эле түшүнүп турабыз. Эгерде ал адам бир айда 25 күн иштесе, күнүнө 200дөн тапса, айына приблизительно 5,5–6 мың доллар тапса, тамак ашына 1,5 мың, бензинге 600–700 доллар, машинасына болсо примерно айына да 400 доллардан сарптаса, жильосу 500 болсо, бир 3 мыңдан 2,5 мың, 3 мыңдан сарптаса болот. Ошо менен бир жылда 40 мыңга топтоп койсо болот экен. Бул биринчиден. Албетте налог төлөш керек. Кайра эле кээ бирки байкелер бар, бир жылда 70 миң, 60 миң топтоп салыш мүмкүн да. Ар ким ар кандай. Ошон үчүн бул жоопту ушундай кылып кабыл алып, ушул сандарга карап, өзүңүздөрдүн желанияңыздар, өзүңүздөр эмнеге жакынсыздар, кандай каяка коротосуздар, кийим кийинесиздерби, кандай эс алууларга барасыздар, ошол жактарга карап өзүңүздөр чечип аласыздар го. Ушул жооп негизи мындай. Бүт бардыгына жакшы дал келет экен. Албетте аракет кылып иштей берсе эле бардыгы боло бербейт. Албетте ниетибиз таза болсо, Кудай кааласа бардыгы болот деген жооп болду. А бул өзүңүздөр көрүп тургандай даунтаун. Көрсөтүп коелу мына. Трамптын отели. Час пик, саат 7 болоюн деп калды. А бул биздин такси тулпарыбыз. Аябай кооз экен бирок, камерамен аябай кооз көрүнөт экен бирокчу. Көзүммен мындай көрбөй аттым эле, азына камера тартып атып, Кыргызстандан отуруп көргөндөй болуп атам. Сиздер менен USA TV KG каналы болду. Биздин каналдын жакшы видеолорун көрүп чыгыңыздар, маалыматтар абдан көп. Сак саламатта болуңуздар. Кыргызстанга ысык салам.